Ысык көлдүн Жети-Көз районуна караштуу Коёнду Карасай аймагында алтындын ири запасы бар. Муну жөнөкөй жаран кайдан билсин, бирок кумтөрдү куруткандар бул кенге да көзүн кызартып, касып алуу аракетин жасай баштаптыр. Аракети күч экен, ыргыткан арканы түз эле Атамбаевдин мойнуна барып илиниптир. Болбосо мындай ири кенди казуу маселесин майда чабактар чече албасы бештен белгилүү эмеспи? Анын үстүнө аталган алтын кенин казууга мыйзам жол бербейт. Анткени Коёнду Карасай кени Сарычат эр таш коругу менен жанаша жайгашкандыктан геологиялык иштерди жүргүзүүгө болбойт. Бул бир. Экинчиден, кенди казууга чуусу көп. Сентера Голдтун кумтөрдү куруткан деген чырлуу репутациясы да жолтоо болгону турган иш. Мындан улам 2016-жылы Сентера Голдтун билермандары ал кездеги ажоо Алмазбек Атамбаев жана анын аппарат башчысы Сапар Исаков экөөнө пара берип болсо да колго алууну көздөшкөн. Алар максатына жеткени бүгүн айгине болуп турат. Анткени Алмазбек Атамбаев менен Сапар Исаков алтын кенин саткан аферанын авторлору болушканы айтылып эле жатпайбы? Кызыгы, алар изин жашыруу максатында туркиялык ишкер Хусаметдин Йылмазды да ишке тартып, ал аркылуу 2016-жылы Дема ЖЧКсын уюштуруп, ага Коёнду Карасай кенин иштетүүгө лицензия алып беришкен. Баса Хусаметдин Йылмаз Бишкек парк соода борборунун кожоюну. Жакшылап казса, Бишкек парктан да Атамбаевдин үлүшү чыгаарында шек жок. Баса Алмазбек Атамбаев менен Сапар Исаковдун түздөн түз кийлигишүүсүнүн натыйжасында Дема ЖЧКсы бир катар мыйзам бузууларга карабай кен казууга толук укук алышкан. Кызыгы, Сапар Исаков өкмөт башчы болуп турганда Сентера Голдтун директорлор кеңешинин мүчөсү Кубатов менен ымалага келишип, Коёнду Карасайды иштетүүгө деп баягы ортомчу болуп түзүлгөн Дема ЖЧКсына берилген лицензияны 40 миллион долларга баалап, аны Сентера Голд сатып ала турган болот. Бул боюнча премьер-министр Сапар Исаков алтын кенди Сентера Голдко жылуу жумшак өткөрүп берүү тууралуу тийиштүү мекемелерге тапшырмаларды берип келген жайы бар. Ошентип, кумтөрдү куруткан Сентера Голд Жети-Көздөгү дагы бир алтын кенге ээлик кылып калган. Буга Алмазбек Атамбаев менен Сапар Исаков экөө эмгеги чоң экендигин тана койбос. Болбосо жана айтылган 40 миллион доллар параны неге алды деген суроо жоопсуз калганы турат. Булак майдан KG. Коомчулукта ишкерлер келечектеги бут тосуулардан сактанып, айласыздан акча каражатын которуп жаткандыгы, көчмөндөр оюнун өткөрүүгө бюджеттен акчасы жетпесе, үстөк пайызга акча алып үйлөнгөн жаштардай кылбай, ошол акчанын чегинде эле уюштурса болбойт беле деген пикирлер айтылууда. Супер KG порталы бул маселеге кайрылып, маалыматты тактоо максатында Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине кайрылган. Министрлик ишкерлер өздөрүнүн каалоосу менен жардам берип жатканын, компанияларга көчмөндөр оюнуна жардам берүүгө үндөгөн сунуш катары кат жазылып жаткандыгын билдиришкен. Бирок мурдагы көчмөндөр оюндарынын курулуш ишинен тартып, жалпы кеткен чыгашаларга чейин ар кандай шектүү суроолор жаралган. Ат майдандын курулушунда ири коррупциялык белгилер бар экени айтылып, кылмыш иши да козголгон.